Сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын Айлампа программасы аркылуу улантат. Эртең заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов жана учурдун чакырыктары аталышындагы 3-чү эл аралык Ысык көл форуму башталат. Эл аралык форумга дүйнөнүн 20дан ашуун мамлекетинен окумуштуулар, жазуучулар, Айтматов изилдөөчүлөр, саясатчылар катыша турган болууда. Ушул баш аягы 30 жылдан ашуун убакыт өткөн Ысык көл форумунун негизги мааниси жөнүндө биз бүгүнкү программабыздын алкагында сөз кылганы турабыз. Ал эми студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Отунбаева. Саламатсызбы, Роза Исаковна, студиябызга кош келипсиз. Байланышка чыгууну каалаган угармандар 0552 68 06 06 номерине суроо же пикириңизди калтырыңыз, же 68 06 06 телефон номерин терсеңиз болот. Роза Исаковна, алды менен студиябызга келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Мына биринчи жолу ушул Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен өткөн дүйнөдөгү жалаң интеллектуалдардын башын бириктирген форумдан мына бүгүн эстесек 32 жыл убакыт болуптур да. Ал учурда деле ушул октябрдын башкы числолорунда күздө өткөн экен. Бул форумдун мааниси бүгүнкү күндө канчалык? Багы жыл өткөн сайын эле жоголбой эле кайра улам тереңдеп келе жаткандай таасир калтырат да. Ысык көл форумунун мааниси бүгүнкү күндө өтө зор. Мына жаңы эле азыр өтүп атат Нью-Йоркто БУнун генералдык ассамблеясы. Ошол жерде бул дүйнөлүк трибуна, ошол жерде мамлекет башчылары, өкмөт башчылары, тышкы иштер министрлери 193 өлкө болуптур азыр. Ошо 193 өлкөнүн башчылары келип, өздөрүнүн дүйнө өнүгүүсү боюнча оюн айтып кетишет. Баягы бир чоң курултайда, дүйнөлүк курултай. Ошол жерде мына биз кандай дүйнөдө жашап атабыз, эл аралык катнаштар кандай бүгүн, биздин өзүбүздүн өлкөлөрүбүздө да кандай бир чоң проблемалар бар болсо, ошол трибунага алып чыгат. Мына Гутерриш генералдык катчы, баш катчы өзүнүн сөзүндө так ушул жөнүндө айтып кетти да. Бүгүнкү дүйнөдө дейт, азыр ушунчалык чоң ишенимдин дефицити болуп атат дейт. Өзү ишеним сынып аткан кезде дейт. Бул ишеним жок, улуттук институттарга жок. Өлкөлөрдүн ортосунда ишеним жок дейт. Бул дүйнөлүк ушундай бир баягы мировой порядок деп коебузго, ошондо да ишеним азыр жок болуп атат деп бул коопсуздук кеңеши, БУнун коопсуздук кеңеши 5 мамлекеттен турат. Ошонун ичинде ортосунда алардын ортосунда такыр ишеним жок болуп, ири эң эле курч дүйнөлүк маселелердин баары туруп калып атат. Мына ушундай биз азыр акыбалда жашап атабыз дүйнөдө. 86 жылдарын элестетип көрсөк, ал убак болсо баягы перестройка, гласность деп Горбачев келип ошентип өлкөнү өзгөртүп аткан маал болчу. Мына ошентип Советтер Союзу ошол убактагы экинчи супердержава Америкага карата өзгөрүлүп аткан кез болчу. Мына ошондо баягы муздак согуш деп коебузго, бул тим эле катып калган Арктикадагыдай муздар экен. Ошону кантип биз эритебиз? Кантип өлкөлөрдүн ортосунда, дүйнө жүзүндө жалаң эле Америка эле Советтер Союзу эмес. Советтер Союзунун аркасында блок, мамлекеттердин блоку, Американын аркасында да ошондой батыш деп коебуз жалпысынан. Мына ушулардын баары бири-бирине атаандаш болуп, бир карыш кадам бастырбай, ядролук согуш мына болот деген маал болчу. А биз мына карап көрсөк, азыр 30 жылдан кийин ошондой учурга кайта келип атабыз. Мына ошондогу өткөн мына мо Ысык көл форуму бул өзүнчө эле бир
ледокол болчу. Ошол муздардын баарын бир сындырып өтүп аткан, чоң сууларга чыгарып аткан ушундай ледоколдой бир абдан маанилүү окуя болчу. Бу ысык көлдөн кийин барып, булардын баары коноктор Москвада алардын баарын Горбачев кабыл алып, ушундай бир заңгыраган заман болчу да ал убактагы. Демек, мына актуалдуулугу менин оюмча өтө бүгүн курчу. Чындыгында сиз өзүңүз белгилегендей, ошол 1986-жылдары кайра куруунун алгачкы жылдары эле да. Ошондо өзгөрүүлөрдүн бир деми сезилип турду эле. Жана Горбачев кабыл алганда ал кишинин мамилеси Чыңгыз Төрөкулович менен абдан жакшы болгон. Ошон үчүн мындай форумду каалагандай өткөрө бер деп айтышкан деп калышат да. Бул форумдун тарыхы мындай да, ошол убакта абдан мындай бир мына азыр деле креативдүү идеялар керек болчу да. Бул идеялар бир кандай бир идеялар, кимди чакырыш керек, кантип ошо муздарды бир эритиш керек. Ошондой идеяларга мукташтык абдан чоң болчу, зор болчу. Анан бу Москвада биринчи ирет. Анан кийин башка жерлерде да ар кандай идеялар айтылып отуруп, мына Чыңгыз Төрөкуловичтун тегерегинде да ушундай бир топ абдан креативдүү адамдар бар болчу. Бирөөнүн мен сөз айтып кетишим керек, бул Рустем Хаиров деген. Рустем Хаиров бул ошол убакта Советтер Союзунда биринчи бир НПОлорду түзгөн адам болчу. Мына Рустем Хаировдун жанында дагы адамдар бар болчу. Мына Чыңгыз Төрөкулович менен бирге ошондо бул идея менен булар тиги борбордук партиянын комитетине чыгышат. Мына кандай дейсиңер, биз ушинтип тигилер болсо коркот да, батыштагылар. Ой, булар болсо баягы партиянын үстөмдүгү. Мына мисалы биз бүгүн Кытай жөнүндө сүйлөшүп атканда айтабыз го, ой, аларда тиги ЦК эле чечип коет, анан аларда бир абдан чоң машина, анан бирөө үстүнөн айтса эле ошондо баары угушат дегенде. Мына биз жөнүндө, Советтер Союзу жөнүндө дал ушундай эле ой болчу батышта. Ошондуктан бул форум болсо башкача болуп, дизайны такыр башка болчу. Бул форумду мына жеке адам, ушу улуу инсан, дүйнөдө аты чыккан Чыңгыз Айтматов өзү мына Москвада эмес, а өзүнүн өлкөсүндө баягы шерине өзү сөзүндө да шерине деп айтты да, мына Чыңгыз Төрөкулович ошо жерде сүйлөп аткан сөзүндө. Ошентип чакырсын да, анан өзүнө тең салмактуу дүйнө жүзүндө ушундай ири белгилүү адамдарды чакырса, алардын да таасири күчтүү өздөрүнүн өлкөлөрүндө, дүйнө жүзүндө. Анан ошентип биз кантип бул дүйнөнү өзгөртөбүз? Кантип мо эки супердержаваны жакындатабыз? Кандай жолдор менен биздин аркабыздагы элдер, жаштар өнүгүш керек? Кантип биз экинчи миң жылдыкка, жок, үчүнчү чынында, үчүнчү миң жылдыкка биз киребиз деп, мына ошо 15 жыл мурун, ошо акыркы 15 жылды биз кантип жашайбыз? Согушсуз, ядролук согуш жашайбыз. Кантип биз өзгөрүшүбүз керек деген ушундай ойлорду чыгарса деп, анан баягы иш башталат да. ЦКдан бизге ушундай буйруктар келе баштайт. Мен ойлойм, азыр мына ошол кишилерден балким Апа Жумагулович бар, ким конкретно мындай ошол иш-чараларды аткарган, булар даярдыкты. Биз болсо сиз деле ал кезде министрлер советинин биринчи орун басары болуп иштеп катышкансыз. Орун басары азыркы Өмүрбекова Алтынай болуп, мен ошондо иштеп жүргөм. Анан биз болсо ошо баягы кухнясын баарын жайгарып, жата турган жерин баарын жайгарып, булар отура турган жерин баарын даярдап, ошентип иштеп ишти баштаган болчубуз. А чынында мына ошо шериненин башында Чыңгыз Төрөкулович
кийин болсо бир топ дагы иш-чаралар болду, музейге барышты булар, анан шаарды көрүштү. Ошондо мына биздин кыргыз жазуучулары да келип кошулушту. Мындай көрсөткөнгө такыр эле жалгыз болбосун деген мааниде. Анан мындай бир акыркы аяктоочу кече болду. Ал жерде ал убактагы Абсамат Масалич, биринчи секретарь, ошентип Апаз Жумабулович, анан ким Кошоев ошентип барышкан. А негизи бул болсо ошондой баягы жеке адам жазуучу чакырды, ушундай шерине кылып биз дүйнөлүк проблеманы сүйлөшүп алалы деген иш-чара болду да. А негизи ушул форумда Айтматовдун ал кездеги эңсегени, жалпы кыргыздардын эңсегени эмне эле? Эми биз анда Советтер Союзунун бир бөлүгү болчубуз да. Биз чоң державанын эми андай ойдо жок болчу да, биз бир күнү ушинтип өз алдынча бөлүнүп кетебиз деп, эгемендүү болуп кетебиз деп. Анда мына Советтер Союзу өзгөрүп аткан кези, перестройка болуп, Советтер Союзу баягы жабык өлкө болчу. Ошондон чыгып мына мен ойлоп атам, эми кеп бүгүн бизде баарыбызда да биз мына азыр өз алдынча өлкө болуп, бизде ушул чоң жүрүш, чоң мындай дүйнөнү карап аткан өлкө катары жанагындай проблемаларга толуп турабыз да. Бүгүн дүйнөдө кандай гана чоң көйгөйлөр көп, абдан көп. Мына эки Кореянын ортосундагы согуш болуп кетет деп, аякта мына жашоо деңгээли өтө жогору. Бирок алардын коркунучу мына любой минутада ошентип согуш болуп кетиши мүмкүн деген. Мен ойлойм, алардын жашоосу тим эле бир караңкы түнгө эле барабар болуш керек. Жалаң эле эки Корея эмес, ошол жерде гүлдөп аткан Япониясы болобу, башка өлкөлөрдүкү. Анткени бул коркунуч өтө курч болуп турат бүгүнкү күндө. Бүгүн мына миграция проблемасы Европанын баарын каптап, мигранттар. Европа баягында Европа жок, ошол 80-жыл өткөн кылымдын 80-жылдагыдай. Алардын мына биз айтабыз, биздин мигранттар Россияга кетип, ошентип мына биздин элибизде ошентип кыйналып атат десек, а Европа мына андан бешбетер бүгүнкү проблемалары. Анткени алардын өкмөттөрү абдандай бир неустойчивый, эч туруксуздук болуп атышат булардын баары. Мына Меркель канчалык кыйын, күчтүү канцлер, премьер-министр болгон менен анын өкмөтү абдан мындай бир стабилдүүлүгү жок өкмөт болуп атат. Алар элдин критикасынын алдында калып атышат. Мына Италия ушундай күчтүү мамлекеттердин баары кыйналып турган кези. Мына ушул проблемалардын баарын булар талкуулашты. Анткени бул форумда жалаң эле бир 15 киши келишти. Коноктор атактуу дүйнө жүзүнөн жазуучулар, окумуштуулар, батыштан негизи өтө атактуу Артур Миллер, Питер Устинов, Федерика Майор анда жөн эле мындай окумуштуу катары келген болчу. Анан кийин Горбачев менен жолугуп, Горбачевдун колдоосун алып, анан кийин генералдык директор болду ЮНЕСКО. Анан мен ошондо барып ЮНЕСКОдо иштеп калдым кийин. Ошондон кийин эле. Бирок жанагы окумуштуулардын арасында дагы айтып коет го, 3-чү дүйнө деп өнүгүп аткан өлкөлөрдөн мисалы Менон деген Индиянын окумуштуусу келди. Афеворк Текле Эфиопиядан. Кийин мен Эфиопияга барганда ал киши менен жолуктум. Бул киши да бул Африкан Рубенс деп коет. Өтө атактуу сүрөтчү. Мына алар болсо ошондо эле дүйнө жүзүндө жакырчылык бар. Дүйнө жүзү болсо али сабатсыз деген ушундай проблема
проблемаларды көтөрүп атты. Бизде андай проблемалар жок болчу. Биз Советтер Союзу катары супер держава болуп, ошентип жашап турган кезибиз болчу. Мына сен суроо берип атпайсыңбы? Биз кандай деп. Биз болсо мына бизге Кытайдын кыргыздары келсе, суктанып, силер ушинтип кандай дүркүрөп өнүгүп атасыңар деп кетчү эле ал убакта. Ошо Федерика майор жазган экен, шерине жаңыча ой жүгүртүүнүн көк тамыры болуп берген деп, ушул Ысык көл форумуна абдан жогору баа берип, анан Айтматов абдан оригиналдуу ой жүгүрткөн адам тура көрсө деп жазганын окудум да. Анан негизи кийин сиз президент болгондон кийин дагы ушул Ысык көл форумун жандандыруу сунушун берген экенсиз да. Бул учурда ал дүйнө интеллектуалдары кандай кабыл алышты? Тилекке каршы мен эми мындай көп деле иштей албай калдым да. Мен убактым деле болгон жок. Мындай идеяга чейин мындай бир жайылтканга же мунун үстүндө иштегенге. Бирок баягы форум өзү өтүп атканда бул биринчи форум. Эми дагы көп алтыда болот деп ошентишкен. Бул Ысык көл форуму ошондо абдан эле мындай реакция дүйнө жүзүндө да жакшы болду. Советтер Союзунда кандай чоң реакция болду. Биз ушундай бир кичинекей республика. Бизде мына бүгүн кайта бул форумдун ролун айтып атсак, бул руханий ресурс деген ар бир өлкөнүн бул өтө маанилүү экен. Балким биз кичинекейбиз. Балким бизде 6 миллион эл жашайт. Бирок биздин ошол руханий ресурсубуз ошо планетанын баарына чейин мындай чыга турганы, дүркүрөтө турганы. Деңгээл абдан жогору экендиги деңгээли өтө жогору болду. Эми сөз анда Советтер Союзунун машинасы алдыбызда турду дегенде, алардын мына мисалы кыргыз эле тилинде жазса Чыңгыз Айтматов, балким канча тилге которулат эле ал белгисиз. Бирок орус тили аркылуу бул жайылып кетти мына дүйнө жүзүнө, сөзсүз. Бул буга баа бериш керек, туура баа бериш керек. Мына ошондуктан бул Ысык көл форуму ошондо эле реакциясы абдан жакшы болду. Бирок мен айтат элем, бүгүн да мына мисалы биз кичинекей өлкө болсок да, биздин ушинтип Чыңгыз Айтматов деген жазуучубуз бар, Манас бар. Бизде ушундай духовный же руханий ресурсубуз абдан күчтүү экен. Биздин кошуналар деле сезишет, билишет муну. Ошондо биз бул форум өткөндөн кийин, муну биз иштетип кийин дагы бир форумда, ушул форумда эле өткөзө бергенде, балким бул да бизге жардамы көп болот эле. Биздин баягы промоушн деп коет го азыр, тиги өлкөнү бирдемени таанытуу дегенде да. Анткени бизге мына чейрек кылым керек болду өлкөбүздү картага койгонго, өзүбүздү таанытканга дүйнөгө. Бул да абдан көп ресурсту талап кылат. Бул Ысык көл форуму кийин бир 2-3 жолу ушундай аракеттер болду. Гранадада, Испанияда чогулушту, анан Стамбулда бир жолу чогулушту. Биз болсо бул жерде Кыргызстанда 1997 жылы ушундай дагы бир аракет жасадык. Горбачев өзү келди. Мен оюмча ушу Горбачев биринчи жолу баягы президенттиктен кеткенден кийин ушу баягы мурунку Советтик республикаларга келгени деп мен ойлойм да. Балким мен жаңылып атам, бирок эч жака бара албай калды да ошондон кийин, Советтер Союзу кыйрагандан кийин. Анан ошондо бул жерде Бишкекте, анан бул жерден биз Ысык көлгө да алып бардык кишине. Ушундай бир аракет болду. Эми мындай форумду чакырганга өтө ушундай бир Чыңгыз Төрөкуловичтай адам жок да азыр. Бул киши ошондо мына азыр деле китеби чыккан Ысык көл форуму деген. Ошону окусаңыз, Чыңгыз Төрөкуловичтин деңгээли, анын сөзүнүн байлыгы, тереңдиги, эми бул ошо дүйнөлүк бир жана инсандардын эң эле ири инсандардын ошо сөздөрүнө тете да. Ошондуктан бүгүн биз мына акишинин жоогун дагы бир жолу, 1000 жолу сезип атабыз да, билип атабыз. Ушул сиздин оюңуздан улай сурагым келип атат да, кызык ой жаралат. Бүгүн ушундай деңгээлде Айтматовсуз форум өткөрө алабызбы?
Жок, мына Кызыгы кандай болот? Жок, бул форум деле мен ойлоп атам, азыркы форум. Биринчиден бул Чыңгыз Төрөкуловдун 90 жылдыгына арналган. Чыңгыз Төрөкулов мына жок болсо да биз эстеп атабыз, баалап атабыз эмгегин. А киши мына ошондо планетаны дүңгүрөтүп ошентип өткөрдү эле. Мейли ошол Совет бийлиги менен бирге дегенде, алардын күчү менен дегенде, мына Горбачев өзүң айткандай жакын жолдошу, досу болчу да, колдоосуна алып дегенде. Бирок мына азырда биз болсо баягы чыныгы өлкөсүбүз да бул Ысык-Көл форуму ошол жерден өттү да, уясыбыз. Биз уясыбыз. Ошон үчүн мына бул жерде де биз эстеп ошол форумду азыр 20дан ашык өлкөлөрдөн келип, мына ошентип форум өтүп атканы, мен оюмча бул бир биздин да парзыбыз, биз жазып аткан ишибиз бул туура иш деп ойлоймун. Ошон үчүн мындай бир таасири болот, сөзсүз жаштарга. Мына азыр Ысык-Көл форум десең, бул билбейм, бул китеп кайта чыгарылдыбы же чыгарылган жокпу, мен ушу жакшы билбейт экенм. Биздин Илимдер академиясы же осы басмаканалар муну кайта чыгарышса деле болот эле бул китепти. Бул өтө өтө мындай бир таттуу китеп керек болсо да, абдан бир маанилүү, таасирлүү жазылган. Таасирлүү да. Ар биринин айткан сөздөрү ошол жерде бар. Анан айтып атпайм, бу ошо бүгүн мына кечөөн эле жазылгандай. Анткени бүгүн биз кайта ушул проблемаларга учуруп атабыз. Бүгүн окусаң бул китепти, ошо так биздин азыркы проблемалар жөнүндө жазылгандай да. Уланталы студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Отунбаева. Кыргызстанда мына эртең баштала турган Ысык-Көл форуму тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Роза Исаковна, бизге WhatsApp аркылуу да бир нече суроолор келген. Анан көпчүлүк абдан кызыгып атышат да. Роза Исаковнадан сурап бериңиз. Чыңгыз Төрөкулович менен жакын алакада болгон бекен, чыгармачылыгы менен тааныштык абдан жогору баалап билет экен, айтып берсе жакшы болот эле деп кайрылып атышат. Чыңгыз Төрөкулович мен атамдардын жашындагы адам. Мына биз мен атам менен да тааныш болчу. Булар Таластан экен, анан мындай бир барлашып жүргөн кишилер болчу. Биздин да бир туугандарыбыз ошо Көксай, тиги азыркы Кара Бура району, ошол жакта бул ишин бир жакын тууганы болчу. Мен мындай мен кичинекей кыз болчумун башында, биринчи жолу көргөндө 64-жылы мен Ошто мектепте окуп жүргөндө, булар кинематография союзу атактуу Россиянын бир артисттери менен бирге келип калат Ошко. Ошол жерде мен биринчи жолу көрүп, пионер катары. Анан кийин биз баарыбыз, биз үчүн бул тим эле чоң жаңылык болчу. Анан ошондо мен биринчи жолу мындай автографын алган болчумун. Анан кийин болсо бара-бара мен мына өкмөттө иштеп калдым. Ага чейин Бишкекте горком партияда иштедим, катчы болуп. Анан кийин өкмөттө вице-премьер азыркы айтканда ошондой жумушта иштеп калдым. Бул ролдо жазуучулар союзу, кинематография союзу же ушундай чыгармачыл адамдар менен көп алака болот экенсиң. Мен ошондо көп иштешип калдым. Ал убакта Чыңгыз Төрөкулович эле тоодо эле киши болчу. Кыргызстанга келген эле өзүнчө бир күн чыккандай эле болчу да, мындай келип съездтерде ошондой жанагындай чоң жыйындарда сүйлөгөн, биз баарыбыз күтүп эле отурчубуз. Кийин мен 89-жылы Москвага кеттим иштегене. Мени Шеварднадзе чакырып кетти эле ошондо. Чыңгыз Төрөкулович Шеварднадзе менен да абдан жакын дос болуп жүрдү. Анан ошондо ага чейин деле 86-89 мен тышкы иштер министри болдум. Бул киши мындай көп деле
анда тышкы иштерге алакасы жок, бирок көп эл аралык конференцияларга барып жүрчү да. Дүйнө жүзүн баарын эле кыдырып жүрчү. Анан мен ошо Москвада иштеп атканда 90-жылы, 91-жылы Чыңгыз Төрөкулович мындай дайындоо алды, тышкы иштер министрлигинен Люксембургка элчи болуп калды. А мен болсо Советтер Союзунун ЮНЕСКОда өкүлү болуп атам. Анан ошондо биз катташып калдык үй бүлөбүз менен. Биз ошо Люксембургка барып жүрдүк. Андан кийин болсо мына мен тышкы иштер министрликтин коллегиясынын мүчөсүмүн. Мына ушундай бир катташ болуп кетти да, профессионалдык. Кийин мен Кыргызстанга тышкы иштер министри болуп келгенде Чыңгыз Төрөкулович болсо ал эле Россия үчүн иштеп турган болчу анда. Анан мен 94-жылы Чыңгыз Төрөкуловичту Россиянын элчилигинен биздин Брюсселдеги элчиликке алып келдим. Президент дайындоо жасады, бирок мен ошонун баарын көчүрүп ак ишине ошо жерде бизде Кыргызстанда, Бельгияда биринчи биздин элчибиз ошо Европада тегеректе өлкөлөрдүн баарын жаап, мына ошентип биздин элчи болуп калды. Мен тышкы иштер министри катары, Чыңгыз Төрөкулович болсо элчи катары биз бир топ жыл иштеп калдык. Ак иши биздин бир коллективдин мүчөсү болуп калды да. Бизге мына тышкы иштер министрликке келип турчу, биздин коллектив менен катташып турчу, жыйындарга, анан ошентип бир топ эле катташтык. Анан эми сөз чыгармасын биз баарыбыз окудук. Анда көп окучубуз. Анда ар бир китебин күтүп турчубуз. Качан чыгат экен. Анда болсо бу окуунун маданияты өтө жогору болчу. Элдин баары мына китеп дегенде тим эле баягы абадай өздөрү күйүп турчу да. Абадай күтүп турчу. Мына азыр эми китепте болсо телевизор, гаджеттердин баары эле ээлеп алды. Ошон үчүн биз баягы жазуучунун ролу да төмөндөдү десем болот окшойт, мындай айтканда. Мына Чыңгыз Төрөкулович кийин мына мен Англияда, Улуу Британияда элчи болуп жүргөндө, ошондо 70 жылдык болуп калды Чыңгыз Төрөкулович. Биз атайын Лондонго чакырып, көп жолу ушуларды жазатып, ошентип иш кылып, багы жазуучу, ойчул катары эмес, адам катары да жакындан билген экенсиз да анда. Эми билип калдык, Чыңгыз Төрөкуловичтун үй бүлөсү менен да мындай жакын катнашыбыз бар болчу, азырда бар. Мына азырда үй бүлөсү мына Бишкекте жашайт. Сиз билгендей жубайы Мария Урматовна, уулу Элдар, кызы Ширин, мына ушулардын баары менен эле биз катташып турабыз. Уланталы азыр байланышка чыкканда угармандар күтүп жатышат. Кезек берсек саламатсызбы? Угатабыз сизди. Саламатчылык. Розисатына сизге мындай суроо. Сиз ушундай улуу саясатчы, акылман, данышман катары ушунчалык сизди сыйлайбыз, сыймыктанабыз. Аялдардан чыккан эр азамат чыныгында экинчи Курманжанбатка деп эсептейбиз. Анан кийин ушу сиздин саясатчы болуп калганыңызга кимдин таасири берди? Ата энеңизби же болбосо айлана тегереңизби? Кандайча саясатчы болуп калдыңыз, ушуну билелик дедик эле. Мен университетте эле мугалим болчумун. Рахмат сурооңузга. Бирок бүгүн биз Чыңгыз Төрөкулович жөнүндө сүйлөшүп атабыз го. Ошон үчүн эки сөз менен сизге айтайын. Мына анан ал заманда партиялык иштерге бизди чакырып эле иштейсиң деп койчу эле. Мен ошентип партиялык жумуштарга кетип, анан мен саясатта жүрдүм да, чынын айтканда, ошондон бери. Анан мен дипломатияга кеттим. Бирок бул негизи мына Кыргызстандын түптөлүп аткан чагына келиптир. Мен жаштыгымда, мен бышкан жылдарымда ошентип мен мына саясатка, кайнап аткан саясатка очогуна кирип кеттим. Уланталы, кийинки бизге келген угармандын суроосун берейинчи. Ысык көл форуму дейт, жаңыча ой жүгүрткөнгө чыны менен эле жашыл жарык болуп бердиби дейт. Бүгүн ошол көйгөйлөрдү чечүүдө дейт, дүйнө бир киши керекпи деп сураган экен.
Эми сөзсүз мына айтып атпаймынбы жанагы азыркы бүткүл улуттук уюмдардын күн тартибинде турган маселелер булар болсо ошо дүйнө баары биригиш керек ушул проблеманы чечке. Азыр мына 21-кылымда 20 жылына өтүп баратат, мына жакында эле 20 жыл болуп калат, бир жылдан кийин эле. Биз көрүп атабыз, бу ускорение деп коебуз го да, мына тездик менен тездиги ушунчалык күчтүү болуп атат, катуу болуп атат. Биз күн кантип өтүп кетти. Мына бир айдын ичинде жердин түбүнө чейин барып кайта келип калганыбыз, мунун баары эле бүгүн чындыкта туурабы да. Ошондуктан мен айтат элем, бул маселе сөзсүз биз ушу өзүбүздүн чөлкөмүздө, Орто Азия өлкөлөр биз бирге болсок, биз бир күчтүү болот элек. Азыр ушундай түшүнүк анык болуп атат. Өзбекстандын президенти өткөндө ушул идеяны баштап, азыр мына биз ушуга баарыбыз аракеттештасак жакшы болот эле. Орто Азиялык өлкөлөр бириксе, өзүнчө бир маанилүү чоң регион пайда болот эле. Эми башкаларын, эми биз Африка же Латинская Америка жөнүндө эми айта албайбыз да, алар мына даже Россия менен бүгүн Америка тирешип тур. Америка менен Кытай тирешип тур. Биз эми ал ортодо баягы чымынга барабардай болуп калабыз да. Биз өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн чөлкөмүздө мына ушундай ишти жасасак туура болот эле дейм. Ысык көл форумунун мааниси, анын ролу жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Суроо берүү үчүн 680606 номерин териңиз. Кезек сизде, угарман, угуп атабыз. Саламатсызбы, Роза Исаковна. Саламатчылык. Сизге рахмат, көптөгөн иш-чаралар уюштуруп жүрөсүз. Иштериңизге ийгилик, ден соолук. Могу сайызга тарагандан кийин биздин аттуу баштуу кишилер ушу Чыңгыз Төрөкуловго барып ушундай эме сунуш кылган, өзүңүз президент болуп бериңиз деген сөздөрдү уктук эле да, ошонун чын түбү кандай, анан эмне себептен барууга койгон дейм да. Ошол маалда Чыңгыз Төрөкулов барса, азыр башка бир эмеде жашап аткан болуп белек деген ойлор келет да. Рахмат. Могу бир эме менен эле чектелбей, бир эстелик коюп чектелбей, бир комплекстүү чоң бир кандайдыр неме түзбөсө да болбойт го дейм да. Башка бир мамлекеттин ушундай чыган адамы болсо дагы көптөгөн нерселерди кылмак. Рахмат сизге. Рахмат. Бул абдан жакшы суроо болду, сунуш болду. Биздин баарыбыздын эле ойлогонубуз ушул. Мындай комплекс болуш керек эле, маданият центри десекпи, Чыңгыз Төрөкуловго арналган. Ал жөнүндө мына үй бүлөсү да, Элдар деген уулу да мына көзү төрт ушундай болсо деген чийип алган архитектуралык жагынан колунда бар. Ошону эми ишке ашырганга инвестиция жок да. Ошо инвестиция болсо деп азыр биздин өкмөттүн, биздин өлкөнүн ушундай инвестициясы болбой атат, топтолбой атат. Мен ойлойм мына быйыл ошо Шекер айылында бир эстелик курулуп атат, мындай коомдук бир центр. Кийинирээк дагы бир кичине топтолсо, сөзсүз бизде мына Бишкекте ушундай центр болуш керек. Анткени бу биз бүгүн али сезбей атабыз, канчалык улуу, канчалык бул чоң инсан экен. Жердин жүзүнөн келип ошо Айтматов кайсы жерде жашаган, кайсы жерде төрөлгөн деп ушинтип атайын. Мына биз изилдеп атышат. Изилдеп атышат да, баргысы келет экен. Бу бар эле жетет экен да адамга. Машинеси деле болот экен бир күнү, бир эмес эки машинеси болот экен, үй деле болот экен, кийим сансыз дегенде. Бирок адам өзүнүн ушу руханий дүйнөсүн тазалайын, өстүрөйүн дегенде, мына биз деле мен мисалы
Толстойға барып қалам Москвада, жана Ясная Полянаға. Барсаң, ошо жерде көрсөң тазарып келесің. Мисалы, мен ошо Чеховтыға деле барат элем, Пушкинге деле барат элем. Бул өтө маанилүү ушундай жерлер. Мына бүгүн мен Түгел Байсатыкбеков кеткенден кийин ошо түптө кайсы айыл десе деп ушундай бир ой жүгүрттүм да, сурадым балдарынан да. Эми ошакта жашаган жок, билбей калдык дейт. Сыздыкбеков деген кандай тоо биздин адабиятта. Мына Чыңгыз Төрөкуловичтин Шекер айылы быйыл болсо ошондой бир Мекка болуп калгандай түргө жетип турат да. Эми ошакка барса ал жерде эмне бар, эмнени көрсө болот деген. Бу шаарда Бишкекте болсо киши жашаган квартирасы же үйү бар. Үй музей дегенде барса болот, ачык. Мына Кыргызстандын төрт тегерегинен келсе болот. Эл аралык дос конокторубуз келип атса Кыргызстанга, алар барып атышат. Мына эми кээ бир кезде алдын ала звондоп коюш керек, же болбосо айтып коюш керек барат элек деп. Бирок аларда фонд, Айтматовдун фонду бар. Аларда бир топ ушундай иш-чараларды жасайт. Мисалы мына китептерин чыгарып атат. Быйыл Жомоктор деген легендалар деп ошентип чыгарышты. Балалык деген китебин чыгарды. Ал музей катары баягы музейдеги түн деген абдан жакшы бир иш-чараларды жүргүзүп атышат. Мен айтат элем, мына мисалы азыр балдар өзгөчө окубайт десек, бир жагынан капа болсок, экинчи жагынан ойлойсуң, эми Чыңгыз Төрөкулович деле балдар үчүн атайын көп жазбаптыр да. Мына бул эми чоң кишилерге абдан глобалдуу ой жүгүртүү менен ойчул, философиялык ушундай бир чыгармалар жазыптыр. Анан мен быйыл ушундай биз бир арт лагерь жасап, балдарга барып, мен Таласта как раз мен айтып атам да, силер окудуңар десек, балдар окубайт. Чыңгыз Айтматовду китебин окушпайт. Ошондуктан мен жана балалык деген китебин көтөрүп жүрмүн. Анда ошо нускасы өтө аз. Аны да көп нускасы кылып дагы чыгарыш керек ошондой китептерди. Мен айтат элем, мына Чыңгыз Төрөкуловичка сөзсүз биз ошентип курушубуз керек. Китептерин баягы Советтер Союзунда 100 000 деген тираштар менен чыкчу эле. Бүгүн болсо 1 000 деп чыгарып атышат. Же ашып кетсе да 2 000 дейт. Эми башка тилдерге, мына мен Англияга келгенде эсимде бар, алар айтып атышат, биз вообще көп болду чыгарбаганыбызга дейт. Мына Россия кээ бир кезде жаңыртып коет мындай. Бирок бу ошо издательский мындай ишмердүүлүк менен тилекке каршы эч ким муну менен бир мындай алектенбейт. Анан эми жана саясий жагын айтканда Чыңгыз Төрөкуловичтун, мен деле ушу эл укканды мен деле уккам. Мен ал убакта Москвада иштечимин, билбейт экем. Мына эми жакын билгендер айтып эле атышат, жазып атышат мемуарларында. Дал ошондой ситуация болуп, өзү башка кишини мына сунуштап ушундай болуп кетти да тарыхтын жүрүшү. Кийинки угарман сурап атат, Айтматовдун чыгармалары, чакырыктары, баалуулуктары чын эле адамзат муктаж болуп жаткан баалуулуктар жана керектүү чечимдер. Биз кыргыздар бүгүн 21-кылымда ушуну кантип дүйнө коомчулугуна чечим катары суна алабыз? Мисалы, адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деген. Эң оболу өзүбүз үчүн кантип жеткиребиз дейт. Эми биринчиден жана китептерин биз жайылтышыбыз керек. Абдан көп китептер чыкса, көп нускада. Ар бир эле кыргызстандык ошол китепти колуна кармагандай болуш керек. Экинчиден, мына Чыңгыз Төрөкулович абдан мындай бир ачык, баягы орусча айтканда щедрый адам болчу. Бирөө кино тартам десе деле, ким бул болсо театрга коем десе деле, баарын эле макул боло берчү. Эми ошентип мына азыр ойлосок, чындан эле абдан көп мына биз театралдык фестивалдарды өткөргөндө, дети Якутиядан келчү спектакль
спектакль багы пес бегущий край моря дегенде Кыргызстанга келип литвалыктар келип спектакльин көрсөтчү. Демек мына бул Чыңгыз Төрөкулович туура кылыптыр ушуну. А кинолору кандай сонун. Эми ошентип мына биз ал кишинин чыгармаларын окуганда, көргөндө, сезгенде мына биз өзүбүз ошол жана чындыктарды, ошол акыйкат, ошол таза бир кандай бир баалуулуктарды ошолордун баарын өзүбүзгө сиңиргенге аракет кылабыз да. Ар бир адам. Анткени Чыңгыз Төрөкуловичтун чыгармалары эмне себептен ушунчалык популярдуу, эмне себептен мындай бир баарына жагат, анткени анын ичинде ушу жалпы адамзаттын баалуулуктары чагылдырылган. Ошон үчүн мен айтат элем, биз колубуздан келгенче ушундай колубузда байлык бар экен, ошол байлыкты көбөйткөнгө, өзүбүздүн балдарыбызга, өзүбүздүн үй бүлөбүзгө, өзүбүздүн тигерегибизге жеткизгенге аракет жасашыбыз керек. Дагы угарманыбыз сурап атат да, Ысык көл форумунун быйыл өтүп атканы абдан жакшы болду, эң жок дегенде. Бирок бул иш чараны жылыга болбосо дагы байма-бай өткөрүп турууга болобу? Анан масштабтуу кылса болчу да деп каалоо тилегин билдирет. Эми мына азыр форумга бир топ эле атактуу адамдар да келип атышат. Чыңгыз Төрөкулович менен жанаша иштешкен, жүргөн, Казакстанда эле мен билгенден Олжас Сүлейменов, Шаханов Муктар, Мурат Ауезов, бир топ ушундай өтө белгилүү адамдар келип атат. Өзүнүн досторунан мына Рустем Хаиров, Андрей Золотов дегендер Россиядан келип атышат. Келе албай калгандар Ысык көл форумунун катышуучулары мурунку бир топ өтүп да кетти, алардын арасында ошондо эле улгайып калган адамдар болчу. Федерика майор келе албай атат, дагы бир топ келе албай атат. Эми булардын ойлору бар да, булар кандай бир ойлорду чыгарып атышат. Минтсек, анан тигинтсек деп. Азыр мен оюмча мына өкмөттө булардын баарын угуп, анан бир жыйынтык чыгарат го. Бул форумду да биз ийгилик каалайбыз. Ийгиликтүү өтсө, бул форумда бир канаттандырат эле. Бул туура экен, ушинтип жасаш керек элек. Биз жасашыбыз керек. Эми жыл сайын болбосо да 2 жылда бир, 3 жылда бир, бул да бир өтө маанилүү эле. Кийинки угарманыбыз сураган экен, Роза Исаковна, сиз бул форумда өзүңүз чыгып доклад жасайсызбы? Анткени масштабтуу ой жүгүрткөн доклад дүйнө коомчулугуна керек да, дейт. Мен өзүм жазабайм бул форумда. Бирок мына форумдун жыйынтыгын биз күтөлү. Мына мен ойлойм, бул да бир ошондо дагы бир ойлорду айтабыз. Мен Чыңгыз Төрөкуловичтун 90 жылдыгы боюнча быйыл бир университеттерге барып атам, ар кайсы жерде. Ошол жерлерде да мен доклад жазайм. Кийинки угарманыбыз сураган экен, биринчи форумга келгендердин көпчүлүгүнүн көзү өтүп кетти го дейт. Бирок аларга эгерде барларына чакырык берилди болду экен, мен ошого абдан кызыгып атам деп. Да, берилди, баарына чакырык берилген. Мен уюштуруучулардан сурагам. Мына Федерика майор өзү келе албай калды, бирок видео кат жибериптир. Форти деген, Форти менен мен ЮНЕСКОда көп иштеп калдым, жанаша ал кишиде жибериптир ошондой катты. Анан мен билгенден мына мисалы билбейм, Ливанели эмне келбей атат. Ливанели жакшы эле келсе болмок экен. Бир топ өтүп кетти бул дүйнөдөн. Дагы бир топ угармандарыбыздын суроосу окшош болуп атат. Ысык көл форумунун дейт, жаңы бир нук киргизе алабызбы, жаңычылдык киргизе алабызбы, кандай маселени көтөрүш керек? Азыр дүйнөдөгү согуш, элдин тынчтыкта жашоосу өзгөчө маанилүү болуп турат деп кайрылган. Мен ойлойм, бул маселеде биз Кыргызстанда биз чакан мамлекетпиз да, кичинекей дебесем да чакан мамлекетпиз. Бизде мына азыр Россия
Франция деген же болбосо башка бир өлкөлөр ушундай чоң эл аралык форумдарды өткөрүп, ири дүйнөлүк проблемаларды көтөрүп, анан андай конференцияны өткөзгөнгө да мындай финансалык каржылоо керек. Аз эмес. Мына ушул форумду да азыр өкмөт өткөрүп атат. Бул да бир көп жагынан өкмөт тартып атат. Мен билгенден булардын келишин, булардын ушакта жүрүшүн дегенде, булардын баары Ысык көлгө чейин барышат. Ошо мурунку Советтер Союзунун республикаларын баарынан эле келип атышат. Чет мамлекеттен да келип атышат. Бир топ чет мамлекеттен келип атышат. Демек, бул да бир ошо финансалык каржылоого байланыштуу. Ошондуктан биз муну да учетко алышыбыз керек. Анан деле ушул форумду, деле ушундай бир адабий маданиятта кандай бир нерсени тартып кеткенге мен айтат элем, ошо бизде Кыргызстанда энергия жетпей атат да, элдин да. Эл да ошого ачылып. Мен мисалы өзүм ошо бир адабият фестивалын өткөрөйүн деп эле жүрөм да, жыл сайын. Бирок сиз ыр кечелерди өткөрүп аракет кылып атасыз да. Өткөрүп атам. Мен мына билим фестивалы деп жыл сайын өткөрүп атам. Бул азыр мына биздин руханий кандай бир атмосферабызды, картабызды өзгөртүп атат да. Мисалы чет элдиктер деле айтат, ой, Бишкекте кызыктуу дейт жашоо дейт. Анткени ар кандай ушундай бир иш-чаралар өтүп атат. Ололо деген центр өткөзүп атат. Байгүнү Куликовский дом деген өткөзүп туруп, үй бүлөлөр үчүн мисалы ушундай иш-чаралар. Биз өзүбүз өзгөртүшүбүз керек шаарды. Биз өзүбүздүн ишмердүүлүк менен, мамдай бир идеялар менен. Анткени азыр дүйнөнү жалаң эле мамдай детиге пахта терүү, же болбосо темир чыгаруу деген азыр креативдик индустрия деген өтө маанилүү. Креативдик индустрия деген бул болсо ушул дизайн, бул болсо мамдай фестивалдар, бул реклама, ушулардан да абдан көп пайда, акча түшө турган индустриялар. Дүйнө жүзү ушуну менен жашап атат. Мисалы мына Улуу Британияны алсаңыз, Улуу Британиянын музыкасы дүйнө жүзү угат. Алар ушундан кирешени көбүрөөк алат. Любой башка бир баягы мындай материальный индустриядан башка неме салыштырганда. Демек, мына бизде мага деле айтышат, мына Алматы канчалык кызыктуу шаар дейт. Көп ушундай иш-чаралар өтөт дейт. Бизде мына шаарды ошентип өзгөртүп атабыз. Эми жанагы адабий фестивалды айтып атам. Адабий фестивал бул болсо сөзсүз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына таяна турган нерсе да. Адабий фестивалында жазуучу кайсы китеп чыкса жылдын ичинде, ошо жерде презентация болот. Китептер жөнүндө талкуу болот. Ошо китептердин негизинде спектакльдер болсо, ошолорду көрсөтөбүз. Сүрөттөрдү, мына сүрөтчүлөрдүн эмгектери коюлат, эмгектери ошентип. Бул абдан комплексный бир жумага чейин болот башка өлкөлөрдө. Индия, Пакистан, эми батышты айтпай эле коюн. Кайсы өлкөдө, ар бир өлкөдө ушундай адабий фестивал бар да. Биз деле ошондой өткөзсөк дейм. Эми мен ошого каражат таба албаймын. Мен билбейм. Меценаттар жокпу экен ушул маданиятты колдойюн деген? Абдан аз чыгат. Биз мына жайлоо бала бакча деп кандай биз чуркайбыз жыл сайын, жай сайын. Жай сайын мына мен 100 бала бакчаны ошол балдар биздин келечегибиз. Ошол балдар Кыргызстанда калат. Алар эч жака кетпейт. Ошо койчу болобу алар, же болбосо койчудан окумуштууга чыгабы, бирок ошол биздин нукура элибиз. Бирок абдан оңой эмес. Мындай акчаны тапкан дегеним өтө оор. Бирок мен айтат элем, ушундай адабий фестивалдар бул болсо биздин баягы руханий дүйнөбүздү көтөрө турган нерсе болот эле. Бул өзгөчө маанилүү экендигин турмушубузду ырастап бараткандай. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Күтмөндү күнүңүздөр менен нарындан чыгып жатам. Атым кубаныч, урматтуу Роза Исаковна.
мен ушул көптөн бери ушундай теманы күтүп жүрдүм эле. Жакшы алып чыктыңыз да. Биздин эми 1986-87 жылы мен милдеттүү түрдө аскерге чакырылып калып, анан 1,5 миң солдаттын алдындайм. Анда Союз убагында жалгыз кыргыз болуп калдым да. Эч ким тааныбайт, бир эле адам чыкты да автономный республикадан Дагестан бар эмес, ошондон бири Кумык урутундагы бала чыгып, мен кыргызмын десем, эч ким тааныбай койгондон мен кыргызды билем деди. Анан мен таң калып, бирөө эле тааныйт экен. Эмне кайдан таанысың десем, мен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окугам деп 18 жаштагы бала мага айтып аткан. Мен өзүм аябай уялып кеттим. Чындыкта мен орус мектепте окуп, жогорку сайда окуп, орус мектептерде окуп, Чыңгыз Айтматовду биздин мектепте окуткан эмес да. Ошондо мен 18 жашымда Гүлсаратта окудум да, армиядан үйдөөлөргө салдыртып атыпчы. Анан мен сорум мындай да, эл аралап жүрбөйбүз, бирок аксакына. Чет мамлекеттерде, биздин мектептерде, чет мамлекеттин мектептеринде биз Союз убагында чет эл поэт, писательдерди окуганбыз да үстүстөн. Ошондой мектеп куралдарына киргизилди беле, ушундай эмелер барбы, маалыматтар? Рахмат. Чет мамлекеттерде барбы деп сурады. Ооба, чет мамлекет. Эми бизде Кыргызстанда бар да, азыр сөзсүз бар. Чыңгыз окубаса бул уят кылмышка барабар иш го анда. Кыргызстанда окулбайт. Кыргызстанда эми сөз бар. Чет мамлекеттерде да бар. Мисалы, ошол Россия биринчи учурда. Россия, Казакстан, Өзбекстан. Мына биз ушу Орто Азияда мен ойлойм баарында эле сөзсүз бар. Балким ушу мурунку Советтер Союзунун өлкөлөрүндө баарында эле болуш керек. Анан эми башкаларын мен так айта албайт экенм. Балким Польшада бар ушундай баягы маданият бири-бирибизге сиңип калган, билген ушундай бир өлкөлөрдө бар болуш керек. Мен ушуну жакшы такташым керек экен, билбейт экенм. Бирок абдан мындай таасирдүү айтты да, ушул Айтматовго кечирээк аралаштым, кечирээк окуп калдым дегендечи. Уланталык кийинки угарманыбыз кайрылып атат. Роза Исаковна дейт, сиз ушу Айтматов боюнча көргөнүңүздү, билгениңизди, таасирлериңизди бир жазып калтырсаңыз абдан жакшы болчудай оюңузда барбы деген. Мен бир макала жаздым эле 2013 жылы. Окудум, абдан таасирдүү жазыптырсыз. Айтматов жөнүндө мо Акипрессте мнение деген рубрика бар го, ошол жерге жазып койдум эле. Бирок сөз андан да тышкары менде көп мындай бир эскерүүлөр бар. Бир күн отуруп жазышым керек. Кийинки угарманыбыз бир эмес 2 жолу жөнөтүп атат. Айтматовдун адам катары кандай экендиги жөнүндө билүү кызык болуп атат дейт. Айтматов канчалык терең, канчалык ушундай жогору адам, ошончолук мындай бир өзүнүн жүрүш турушуда менин оюмча абдан таасирдүү болчу. Мына элчи катары бизге келди, биз баарыбыз жаш дипломаттар бар эле. Менде анда өтө жакшы болчу коллектив. Эч качан мындай бир баягы боюн көтөрөт деген такыр жок бул кишиде. Өзүндөй бир кудайдай сезет деген такыр жок болчу бул кишиде. Катса бул киши ушунчалыктын эле баягы асмандагы жылдыздай эле болчу, эч ким жете албагандай эле. Анан элдин баары эле мына карап суктанып, анан түрү да мындай олбурлуу, ушундай чоң киши болчу да. Келбети да ушундай жарашкан, кайсы жерде болсо да талпанын ичинде ошол замат эле көрүнүп турат эле. Кайсы жерге самолетко кирсе да, же бир талпанын ичине кирсе эле ошол замат Айтматовду тааныйт элеңер да. Бул киши мына сөз сүйлөп атканда, сүйлөп бүткөндө ушу баары кол чаап эле ушинтип эле. А бул киши болсо мындай бир өзүнүн мына мен жыргаттым, мен ушундай бир сонун сүйлөдүм деген эч качан. Ушунчалык кайсы жерде болсо да мындай бир өзүн эми үлгүлүү в том смысле, что биз баарыбыз эле мындай коомдук адамбыз, анан биз үйрөнсө боло турган деген сөздү айтып атам да. Эми сөзсүз үлгү. Ролевая модель деген бар го азыр, ушундай сөзсүз ошондой. Бул киши абдан мындай бир семейный киши да, мен мындай ичинен билгенден. Камкор, үй бүлөсүнө. Камкор, эми үй бүлөгө абдан жакын
да үй бүлөсүнө жакын. Такыр эле ошо кичинекей балдар менен өзүнүн ошо балдарын шунчалык жакшы көргөн. Анан муну Мария Урматовнаны деле дайыма ушинтип мындай бир тегеренип турат деген деле сөздү мен колдонуп элем. Сурап баскан турган эмеуду мына бир жакка баратса да туура мону кийдим тиги бу дегендей де. Анан мен айтат элем абдан үй бүлөгө жакын ушундай бир жумшак киши бул жагынан. Анан мындай ич күдүлүк жок менин оюмча. Жазуучулардын арасында, киношниктердин арасында жүрдү. Алар бири-биринин үстүнөн жазып да кандай бир көп мындай интригалары көп. Анан Чыңгыз Төрөкулович менин оюмча ушунун баарын жазып, жайып мындай чечип берчи да. Бул кишиге уялышат эле, тартынышат эле. Бул киши болсо көп нерсеге көзүн жумат эле, жумуп койчу эле. Анан дайыма мындай жакшы кашыктандырып, бул кишинин масштабы ушундай экен да, ушу майда чүйдө тетиякты көргүсү да келбейт, анан өз менен эле жок болуп кетет деген мааниде. Бул адамдын ичине бир жакшы ойлору бар болсо, ошону көкөлөткөнгө аракет жасайт да ушундай. Мен ойлойм бул өтө мындай бир сейрек ушундай сапаттарда. Анан эми сүйлөгөн сөзү бул болсо ошо сөздүн мастери. Ал болсо сөз менен эле баарын эле тындырып койчу. Элге жакын, мына айылдан кол үзбөчү. Айылдыктар каптап өтүрчү булардын үйүн. Көп маселелер көп. Анан больницага жаткызыш керек, анан кийин тигинчиш керек, минчиш керек. Анан эми көп айылдыктардын маселелерин баарын чечип эле жүргөн киши бу. Өзүнө өтпесе да мындай жубай чеччи, эсимде бар, кересеже баарын жайгарып койчу, мына баарын кайсы маселе туугандарын баарын иштерин. Анан мындай абдан менин оюмча Кыргызстан жөнүндө көп ойлончу, көп мындай иш жазачы кыргыздар үчүн. Эми мен уккандан мына көп ишмерлер, маданият ишмерлери өздөрүнүн проблемасы менен кайрылса, ошону Москвага чейин звондап баарын чечип берчи. Мен ойлойм бул киши кайсы жагынан албасаңыз да бир үлгүлүү адам бо деп. Чоң рахмат, Роза Исаковна.